урматтуу достор, урматтуу бүтүрүүчүлөр, биздин Ош мамлекеттик педагогикалык университети 25-жылы негизделип, кийинки жылы тарыхый дата, мындайча айтканда бир кылымдык өмүрдү өзүнүн жашоосун улантып атат. Баткен областынын Лейлек районуна караштуу Дыйканбай Жороев атындагы негизги жалпы билим берүүчү мектебинин организатору, математика, информатика мугалими болом. Кесибим, келечегим форумуна катышуубуздун себеби менин окуучум 8-класстын окуучусу Арзыбекова Алина эссе жазып, ийгиликке жетишип, ошонун аркасынан келип отурам. Урматтуу биздин бүтүрүүчүлөрдү алып келген ата-энелер, эжекелер, сиздерге чоң рахмат. Ушул балдардын келечегине кайдыгер мамиле жасабай, өзүнүн кесибин тандоо үчүн жогорку окуу жайларга келип, ал окуу жайлар менен таанышып, ал жерден маалыматтарды алыш ар бириңиздер үчүн абдан маанилүү деп ойлойм. Мына кече бардык жерлерден, ар бир райондон 14 окуучу келди. Алар кече өздөрүнүн билимин сынашып, 1-2 орунга чыккан биздин алдыңкы окуучуларыбыз болду. Мен каалайт элем сиздерге, урматтуу бүтүрүүчүлөр, мен баягы айттым эле, сиздин келечегиңиз, сиздин тагдырыңыз өзүңүздүн гана колуңузда. Негизи эле кесибим, келечегим деген урандын астында өтүп аткан ошол Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин базасындагы иш-чара быйылкы жылдын бүтүрүүчүлөрү үчүн, бүгүнкү иш-чарага катышып аткан бардык бүтүрүүчүлөр үчүн аябай чоң мааниге ээ жана пайдалуу бир иш-чара болуп атат деген ойдомун, ишеничтемин. Себеби азыркы учурда ушундай тенденция байкалып атат. Биздин жаштар көбүнчө кайсыл кесиптин ээси болосуң десе, мен азыр өзүм так аныктап биле элекмин деп айтып калышат да. Бүгүнкү иш-чарада ошол чет өлкөлөрдө, чет мамлекеттерде билим алуу, жогорку билимге ээ болуу мүмкүнчүлүктөрү, чет өлкөдөн билим алуунун артыкчылыктары, программалар тууралуу, андан сырткары ошол кош дипломдуулук деген эмне тууралуу мен түшүнүктөрдү, жалпы маалыматтарды бердим. Интеллектуалдык оюнга мен акыркы бир жумамды короттум деп айтсам болот. Анан бул багыт окуу борборуна чоң терең ыраазычылык билдирем. Интеллектуалдык оюн көп ар тараптуу болду. Бул мындай бир эле тараптуу эмес, ар тараптуу. Негизи эле мен мурда жаттай берчүмүн, мындай американский кызыгып жаттай берчүмүн, мындай бир жерде кереги тийип калат деп көрсө, ушундай жерде кереги тийип калат. Силер максатка жетиш үчүн сөзсүз түрдө эң көп китеп окуган адамдардын катарын толукташыңар керек. Бирок биз көп китеп окуган окуучу болдук десеңер, анда жакшы иш кылган болбойсуңар. Бул заман көп китеп окуш керек деген заман өтүп кеткен. Биз азыр көп китеп окутушубуз керек деген максат менен жашай турган заманга келдик.